Урматтуу мекендештер, азыркы абалды, пандемияны тынч жана татыктуу өткөрөлү. Анын үчүн биз бир нерсени туура түшүнүш керекпиз. Ошону айтып берейин. Биздин ооруканалар жана дарыгерлердин тилекке каршы мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошондуктан бир эки ситуацияны карап кетелик. Бул биринчи, баарыбыз ооруп калып, ошо чектелген нормадан баарыбыз ашып кетсек, биздин өлкөбүзгө дагы дарыгерлерибизге дагы чоң кыйынчылыктар алып келгенге туура келет. Ошондон ушул нормадан ашпаш үчүн бизге максималдуу сактанып жана алдын ала чараларды көрүп, мындайча айтканда профилактика кылып, бир 6 сунуш бар, 6 эреже бар. Ошону биз сактасак, биз ушу алдын ала турган чараларды көрөбүз. Ошону айтып берейин. Биз анткени өзүбүз башыбыздан өттү, ошолорду айтып берүүгө мен милдеттүүмүн деп ойлойм. Ошондуктан эң биринчиси бул биздин ой жүгүртүүбүз жана эмоция, сезимдерибиз дайыма позитивдүү болуш керек. Башкача айтканда сезимдерибиз дайыма позитивдүү, дайыма жакшы ойлор менен жүрсөк, анын үчүн үйдө күлкү тамашалар көп болуш керек, жакшы кинолорду көрүш керек, комедиялык. Дайым аракет бизде негатив көп болсо, ошо негатив, басымдуулук, дүрбүлөң, коркуу сезими көп болсо, жаман жаңылыктар көп болсо, анда биздин иммунитетибизге басымдылык төмөндөшүнө алып келет. Жакшы ой бул жарым ден соолук дейт. Жаман ой бул жарым оору дейт. Ошондуктан биз ошону сактайлы. Экинчиси бул адамга эң керектүү нерсе, 3 мүнөттөн жогору жашалбай турган нерсе бул таза аба. Ошо таза абаны биз дайыма адамга керектүү нерсе бул таза аба. Ошону үй бүлөдө, үйдө турсак же жумушта ошонун кеңселерди биз дайыма шамалдаттырып, нымдуулукту сактап туруш керек. Нымдуулукту суу, банкага суу коюп койсоң болот. Же болбосо сүргүнө суулап туруп, сырып туруп, батарейкага жайып койсоң, ошо нымдуулукту сактаса, таза абаны дайыма үйүңүзгө киргизип турса, таза аба менен дайыма дем алып турса, бул абдан адамга керектүү нерсе. Үчүнчүсү, абдан адамга керектүү нерсе бул бир жумадан көп жашалбай турган нерсе бул суу. Суу адам дайыма зат алмашууга керектүү нерсе. 70%тан турган биздин денебиз суу менен дайыма камсыз болуш керек. Биз ошондуктан биз кандай норма сууну ичиш үчүн биз өзүбүздүн рекомендациясы бар, сунушубуз бар. Бул 30 мл өзүңөрдүн салмагыңарга көбөйтсөңөр, өзүңөрдүн нормалар чыгат. Ошо менен түшкүгө чейин аракет кылып, көбүрөөк сууну ичкенге. Төртүнчүсү бул тамак аш. Адам 30 күндөн ашык тамак ашсыз жашабайт. Ошондуктан тамак аш адамга абдан керектүү. Туура тамактануу абдан керек. Жаңы жашылчалар, мөмө жемиштер азыр көп болуп калды. Ошондуктан ошондой көбүрөөк алып жегиле. Эт, балык, тоок неттерин аракет кылып азыраак жегенге, жана куйрулган оор тамактарды азыраак жегенге аракет кылууга, жана профилактика үчүн витаминдер менен витамин жана минералдарды ичип турган, минералдарды алып профилактика үчүн ичип турган. Бешинчиси бул өзүңөр билесиңер, жашоо бул кыймыл аракет дейт. Ошондуктан биздин жашообузда кыймыл аракет көп болуш керек. Кан айлануу системасы дайыма нормада жана активдүү кан айланып туруш керек. Анткени өзүңөр билесиңер, кан айлануу системасы, кан ар бир клеткага кычкылтек керектүү заттарды жеткизип туруш керек.
Ошондуктан кыймыл аракет дайыма болуш керек. Адамдар эртемен туруп машыгып, активдүү спорт менен же болбосо жөн эле басуу, эшикке чыгып көбүрөөк басса, ошол кыймыл аракетке кирет. Ошондуктан кыймыл аракет көбүрөөк кылгыла, ден соолук дайыма чыңдагыла. Алтынчысы бул сапаттуу уйку. Ошо сапаттуу уйкуну дайыма аракет кылып сактагыла, эртерээк жаткыла, өзүңөрдүн уйкуңарды камсыз кылып жакшы бепил уктап, эртеңден жакшы көңүл менен турганга аракет кылгыла. Бодрость деп коет орусчада. Жакшы ой менен, жакшы күч менен туруп тургула. Ошонун баарын сактасак, биз ошондой алдын ала чарасынын профилактикасын көрсөк болот. Ошентип биз өзүбүздүн өлкөбүзгө, дарыгерлерибизге жардам берсек болот азыркы ситуациячы. Баарыңарга мен ишенем, ушул абалды биз жеңил, тынччылык менен өткөрүп, баарыбыз мен ишенем ден соолукта болуп, баарыңарды жакшы көрөм. Ошондуктан баарыңарга ден соолук каалайм. Чоң рахмат.